الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. Бұл аяти калимада Құдай Таала айтады: Аллах Субхана Таала силерге силер сұраған нерселердің барын берді. Егер силер Құдайдың силерге берген неаматтарыны санауны, есептеуні қаласаңар, анын есебіне жете албайсыңар. Бирок инсан ошол Құдайдың берген неаматтарына, ошол Құдайдың берген жакшылыктарына нанкөр болду, залым болду инсан дейт. Садақаллахул азим. Чындыгында бұл Құдайдың берген неаматтары эмне? Құдайдың бізге берген неаматтары, жана сөзүбүздүн башында айткандай, эң биринчи эле биздин эгемендүүлүк алган күнүбүз, эгемендүүлүк өзүнчө бир мамлекет болгонубуз, бул чоң неамат. Мына дүйнө жүзүндөгү башка улуттарды карасак, башка мамлекеттерди карасак, мисалы уйгурларды караңыз. Уйгурлар 10 миллиондон ашык. Бирок эгемендүүлүк, өзүнүн эгемендүүлүгү, өзүнүн герби, өзүнүн туусу жок, өзүнүн бир жашаган жери жок. Ошондой эле мына түрктөргө жанаша жашаган күрк деген улут бар. Алар 45 миллиондон көбүрөөк. Бирок алардын дагы өзүнчө бир мамлекети, өзүнчө бир падышасы жок. Бирок биз мына ушул нерсеге сиз менен биз шүгүр айтышыбыз керек. Өзүбүзчө бир мамлекет, өз алдыбызча бир падышабыз, өз алдыбызча бир туубуз, өз алдыбызча бир байрагыбыз, өз алдыбызча бир гербибиз бар. Өзүбүзгө өзүбүз кожоюн. Бирөө биздин мышыгыбызды пиштебейт. Бирөө бизге кийлигише албайт. Өзүбүздүн саясатыбызды өзүбүз жүргүзөбүз. Өзүбүздүн каада салтыбызды, нарк насилибизди өзүбүз жүргүзөбүз. Өзүбүз каалагандай балдарыбызды тарбиялайбыз. Мына ушул неамат сиз менен бизге берилген бул чоң неамат. Эгер ушул неаматтын кадырына жетпей аткан болсок, анда аксакалдардан сурайлы бул неаматтын кадырына. Аксакалдардан сурасаңыз, бул неаматтын кадырын жакшы билет алар. Кечеги СССР доорундагы СССРдин зулумуну жакшы билет. Кечеги доордогу сиз менен бизди намаз окуа, мектепке барган учурда орозо кармооа, керек болсо мектепте сууларды ичирген күндөрдү жакшы билет бул аксакалдарыбыз. Бул неаматтын кадырыны өзүбүзчө бир улут болгондун, өзүбүзчө бир демократия мамлекет болгондугун, сөз эркиндиги бар, өзүбүзчө бир мамлекет болгондун неаматыны бул аксакалдарыбыз жакшы билет. Жакшы түшүнөт. Сиз менен биз дагы азыр ушундай бир эркин заманда, ушундай бир кеңири заманда, ушундай бир улутубуз, мамлекетибиз, ушундай бир өз алдынча саясатыбыз, падышабыз барлыгында сыймыктанып жашайлы, ошонун кадырына билип жашайлы. Жана Аллах Таала аят калимада айткандай, биз силерге силер сураган нерсени бердик дейт. Аксакалдар мына ушул күндү дуа кылып өтүштү. Кечеги доордогу аксакал, кечеги 30 жыл, 40 жыл алдыңкы аксакалдар мына ушул күндөрдү дуа кылып өтүштү. Кана эми биз өзүбүзчө мына ушундай мечиттерде намаз окуп калсак, кана эми кеңири намаздарды окуп калсак, кеңири орозолорду тутуп калсак, мечиттерде катму Курандарды өтүп калсак, өзүбүздүн саясатыбыз, өзүбүздүн башыбыз болсо, кана эми ушул күндөргө жеткиз деп, мына ушул аксакалдар ушул нерсени сурап кетти. Ал эми Кудай Таала бул аят калимада айтат: биз силерге силер сураган нерсенин баарын бердик дейт. Бүт бардыгын бердик дейт. Бирок ошондо дагы инсан эмне болтат? Инсан ошол Кудайдын берген неаматтарынын кадырына жетпей атат. Инсан ошол берген неаматтарга шүгүрсүздүк, нанкөрчүлүк кылтат. Тузуну жеп, туздугуна түкүрүү болуп атат деген сөз. Мына ушул Кудай Тааланын берген неаматтарына кадыр баркына жетели, жетип билели. Мына ушундай эркиндик заманынын кадырына жетүү эмне менен? Албетте намазыбыз, ибадатыбыз, эли жерибизге дуа кылышыбыз. Мына ушул неаматтардын дайыми балдарыбызга дагы ушул неаматтардын жетишине дуа кылып өтүшүбүз, мына ушул неаматтардын кадырына жетүүбүз болот.